Экинчи маселе биз бул конкурсту 3-кө бөлгөнбүз. Бирөөсү салттуу маданият өкүлдөрү, фольклор деп айтып жүрчү чейин. Экинчиси опера ырчылары, үчүнчүсү эстрада ырчылары. Мына бул кароо сынактары бизди кейиткени опера ырчыларынын дээрлик катышпагандыгы. Элдин баарына айтыла электе, мен операга барып жолугушуу өткөзүп айткам. Силер мына эртерээк даярдаңдар, июльден айткам. Даярдаңдар, эсимде деген конкурс болот. Мына ушул Мырзабаев, Мыйжылкыев, мына Кайрыбулежи, ушулардан кийин дагы ырчылар чыгыш керек. Бул аренаны бош койбой, ээлегиле, элдин алдында тургула, ырдагыла деп баарына жар салып берген. Эми азыр аябай аз катышып, эмнеге десе акчасы аз экен деп айтты. Гонорар аз экен деп айтты. Ылайым эле биздин опера ырчылары өтө кымбат конкурстарга катышып, миллиондорду утуп келсин. Бул жакшы. Бирок Кыргызстандын чамасы ушундай. Мына бул жүргөн ырчылар, катышып аткан ырчылар алардан жакшы жашагандан качып аткан жок. Баардыгы бирдей эле. Маселе гонорарда эмес. Маселе биз баарыбыз жалпы ушу өткөн жылдагы жана улуттук дөөлөттөрүбүздү бүгүнкү күндүгө ылайыктап бир алтын фондуга калтыралы. Ол мыкты аткаруучулардын баардыгын биз радио менен теленин архивине калтыралы деп атабыз. Көп ырчылар жазылбай калды. Көптөрүн жоготуп алдык. Бүгүнкү күндөгү архивди бул дегенде ушулардан баштайлы деп ушул конкурсту уюштуруп атабыз. Мындан тышкары бул конкурс эми жүрүп отуруп, эгер материалдык жагы жакшыра турган болсо, анда эл аралык деген статуска чыгарабызбы деген оюбуз бар. Анткени казактардын дагы мына калдай акбаш болуп чыгарган укмуш ырлары бар. Биз казактар менен аралаш ошол ырларды, алар биздикин аткарып дегенде, биз алардыкын аткарып бир концерт уюштурсак да болот. Бирок ал келечектин иши. Азыр ушул конкурска келип катышкан катышуучулардын баардыгына рахмат айтабыз. Жеңгендер кимдер болду экен деп чыдамыңар кетип, бул эмне бажылдап көп сүйлөп атат деп атасыздар. Мен кыскартайм. Азыр сыйлык